негизи биз түшүнгөнбүз. Эртедир кечтир өзү валюта болбойт экен деп, уже 92-жылда атайын комиссия түзүлгөн. 92-жылдын аягында. 92-жылдын баш жагында. Баш жагында эле. Баш жагында эле. Ошол учурда президент элчиси менен мында жеке-жеке кеңешүү болгонбу? Мен ошо макулдашып. Эч кандай. Сомду киргизгенге чейин эч менен кеңешкен жокпуз. Эч ким менен. Кеңешүүгө да болбойт болчу. Болбойт. Улуттук валютаны киргизсек катастрофа болот, экономика. Болбойт. Биз өмүр бою рубль менен борушубуз керек деп эки чоң кызматкер чыкты. 10-майда алмаштыруу, рубльди сом алмаштыруу башталат дегенде бардык кошуна республикага, Россияга баш болуп телеграмма жибердик. Киргизердин алдында. 9-майда. 10-майда барганда болот. 10-майда эртең менен аларга барды. Ошо 10-майда саат барачадан баштап биздин республикада рубль сом алмаштырат деп телеграмма жибердик өкмөттөргө. Бул пайдасы тийди, кийин чатак болгон жок. Арбаңыздар, урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлаа берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри, мамлекеттик жана коомдук ишмер Турсунбек Чыңгышев болмокчу. Турсунбек агай, биздин студияга кош келипсиз. Бүгүнкү сөзүбүздүн төркүнү Кыргыздын улуттук валютасы сомдун тарыхы жөнүндө, анын киргизилиши, кийинки таржымалы жөнүндө кеп кылсак деп атабыз. Анткени бул иштин башында сиз убагында өкмөт башчы катары турган экенсиз, комиссияны жетектеген экенсиз. Демек, бул тарыхты жакшы билесиз. Кеп башынан болсун. 93-жылдардын башы деп элестетсек, эгерде 93-жылы 10-майда сомду жүргүзүүгө киргизилип, элдин пайдалануусуна кирди, тарыхка кирди. Бирок ага чейин бул сомду киргизүүнүн зарылчылыгы кайдан келип чыкты? Суроо түшүнүктүү эң алда айтып коюш керек. Бул суроону мына бүгүн апрелдин башында баштап атканыбыз туура болот атат. Себеби бир айдан кийин туура 10-майда улуттук валюта сомду ишке киргизгенибизге туура 30 жыл болот. Эми кичине тарыхты бир аз эскертиш керек да. 1991-жылы 8-декабрда 3 республиканын жетекчиси Россиянын, Украинанын, Белоруссиянын жетекчиси чогуп туруп, СССР перестал существовать как геополитическая. СССР жоюлду. Жоюлду деп чыкты. Буга эч кимибиз даяр эмес болчубуз. Советтер Союзуна кирген мамлекеттер ал кезде 14-15 деп жүрбөйбүз, 15-16 деп. Анын баары даяр эмес болчу. Бирок бир Балтик республикалар чейин мурраак чыкканга аракет кылган. Бирок ушун тез тарап кетери белгисиз болчу. Анан кийин бул ошол 3 мамлекеттин жетекчиси ушундай чечимге келгенде чоң катачылыгы эч даярдыксыз эле чечим чыгарып койгон да. Мисалы кийин мына бураки бизден мурунураак СССРдан мурун Чехословакия экиге бөлүндү. Чехия, Словакия деп мамлекетке. Айтайын деп аткан, биз ошо СССР тарагандан кийин биз кандай чыр-чатак болдук. Республикалар бири-бирине көп маселе коюшуп, бирин коюшуп, Чехословакия тыптыч тарап кетти эки мамлекетке. Мен тиги убагында ошо Европадан ошол кездеги Чехословакиянын премьер-министри Клаус менен сүйлөштүм. Кандай болду алар? Биз мынакей СССРдан тарап кетип чыр-чатак болуп атат. Сенаралда хозяйственный связьдин баары бузулуп, финансы, экономика кыйналып атабыз. Силер жакшыракка тарап кетирсеңер, биз акыркы эки мамлекетке бөлүндүк деген договорду кол койгондон мурун 20 договорго кол койдук. Алдын ала чарбалык маселелер, финансылык маселелер, кредит маселелер, территория баарын такташып туруп, 20дан ашык токтомго кол коюп туруп, анан эң акыркы жолу мына экиге бөлүндүк деп чыктык дейт. Ошондо биз эч кандай чыр-чатак болгон жок дейт. Биз эмне болдук? СССР талкаланды, бөлүндү, жоголду, а мамлекеттер эгемендүү болуп тарадык. Бардык билесиңер ал кезде бүт мамлекет СССР мамлекетинде госплан, госдап, министерство, ведомство болгон бүт экономика тармагы болобу, финанс тармагы болобу, банк тармагы болобу, же социалдык маселе бүт ошол борбордук органдар чеччү да. Алардын баары жоюлду, жок. Тарап кеттик. 91-жылы 31 декабрда биз эгемендүү мамлекет болдук деп жарыяладык. Ошондой эле бардык 31 августта. 31 августта. Бардык мамлекеттер да эгемендүү болуп кетти. Ошол бөлүнгөнүбүз менен албетте жанагы чарбалык, экономикалык, финансылык бүт байланыштар баары үзүлдү.
Bir моментально үзілді. Анан кейін бирок бир нерсе калды, баарыбыз биритирген. Баарыбыз Россиянын рубльүндебиз. Рубльді Россиянын Центробанктары чыгарат, эмиссия ошолордо баары колунда. А биз рубль менен пайдаланабыз. Бир валюта болгондо мамлекеттерде экономикалык саясат, финансылык саясат, даже саясаттын өзү да ошо байланыштуу болуп калат. Мисалы, мына Белоруссия менен Россия канчада бир союздук мамлекет иштеп жүрөт, бирок Белоруссия өзүнүн белорусский рубльдү жоготкон жери жок. Белорусский рубль дегени бар, российский рубль экөө башка. Эмне үчүн? А Белоруссия түшүнүп атат. Эгерде российский рубльге кирсе, значит баардык жагынан Россияга көз карады болот. А мына Евросоюздан ким эмне чыгып кетти Англия. Именно ошондо себеби баягы евро болуп калды да жалпы валютасы. А жалпы валюта евро болгондон кийин Англиянын саясаты, экономика саясаты, финанс башка саясаттары Евросоюзга байланыштуу болуп калды. Ошондо эң негизги себеп ошондо Англияда чыгып кетти. Ошондон биз баардык мамлекеттер, эгемендүү болгон мамлекеттер рубльге байланышып калгандан кийин биз өзүбүзчө экономика саясатты, финансылык саясатты, банковский кредиттик система же кредиттик система дегенде саясат жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болбой калды. Мына ошондон себеби, ошондон эме деген балекет башталды, инфляция деген, бааларды өсүшү. Себеби рубльду биз Россиядан алабыз, кайрылабыз. Мисалы, биринчи кварталга баранча миллиард рубль бергиз деп Россияга кайрылабыз. Нактала купюрду сурайсыздар. Нактала купюр. Россия берет, мамлекеттик кичинекей болгондо бизге көп бербейт. А Украина, Белоруссия, Казакстан, Өзбекстан чоң мамлекеттер чоң көлөмдө алат. Чоң көлөмдө алат. Ошондон тиги Центробанк российский рубльди чыгарып берет. Рубль багы акча көп болгондон кийин, нактал акча көп болгондон кийин эмне башталат? Бааларды өсүш башталат. А биздин мисалы биздин Кыргызстандын ошол инфляцияга эмиссия бошкон салымыбыз болгону 0,1% болгон. 0,1% эле болгон. Салымыбыз. Биз кичинекей мамлекетпиз. Бирок жанагы бааларды өсүш эмиссия тигилерден келип атпайбы? Ооба. Алар рубльди көп алып алат. Алар көп сурап аткандан Россия канча керек болсо рубль чыгара берет. Мына ошондон баштап, мына мен атайын эмелерди ошентип биз рубль зонасында аймагында 2 жылдан ашык жашап атпайбыз. Ана кыйналып аттык да ошондо. Кыйналып аттык. Мына айтайын деген. Мына атайын цифрлар жазып алдым эле. Ошо 92-жылы 92-жылы. Биз 91-жылы бөлүнүп кетпедик. 92-жылдын жыйынтыгы боюнча Тажикстанда инфляция деген 1422% болду. 1422% Тажикстанда. Казакстанда 1254%. Өзбекстанда 1008%, Кыргызстанда 936, Түркменстанда 744% инфляция. Бааларды өсүшү. Бир жылдык. А 93-жылы январда биздики республикада 40% болду инфляция, февралда 40% болду, марттын дагы ошого жакын болду. Бир айлык бааларды өсүшү, инфляциянын бааларды өсүшү. Мисалы азыр биз бир жылдык инфляция бааларды өсүшү 12-13-15% болсо кыйкырып атпайбыз. Ой, эмне болду, балекет болду, баалар өсүп кетти 10-11% бир жылда. Ал бир айда бизде 40% болот. Анан биз өзүбүз ошо рубльга байланыштуу болгондон кийин биз жанагы кредитный денежный политикадан жүргүзө албай калдык. Банктар байланыштуу болуп калды рубльге. Элге зарплата төлөй албай калды убагында. Зарплата, пенсия, стипендия убагында төлөй албай калдык. Себеби Россия берсе берет, бербесе жок. Ошентип. Ушунда кыйналдык да аябай. Анан ошол негизи жүрүп отуруп, ошо 92-жылы негизи биз түшүнгөнбүз. Эртедир кечтир өзү валюта болбойт экен деп, ошо 92-жылда атайын комиссия түзүлгөн. 92-жылдын аягында. 92-жылдын баш жагында. Баш жагында эле. Баш жагында эле. Ошо сомду киргизгенден где-то бир жылга жакын мурда эле комиссия түзүлгөн. Себеби иш көп да. Ошо кандай этаптар болду? Ошол комиссия түзүлгөндөн баштап киргизилгенче чейинки мени кыскача айтып бересизби? Ооба, мындай болду да. Бул идея, бул бир өзүнчө бир программа, система түзүлсө керек да. Мындай болду да. Биз өзүнчө мамлекет болгондон кийин өкмөт экономикалык реформа жүргүзө баштадык. Бардык жагынан. Жанагы менчиктештирүү маселеси, жеке менчик пайда болду, коллективдик менчиктер пайда болду. Банктар болсо мисалы коммерческий болду. Анан кийин
иш кылып биз баягы экономик реформа өткөргөнүбүз менен, баштаганыбыз менен, бирок баягы негизги маселеге улуттук валютага такалып аттык да. Жана реформа жүргүзүш. Биздин экономиканы сактап кала турган ушул улуттук валютаны киргизүү негизги маселе. Ошон үчүн 92-жылы баягы кыйналып кысталып атып бир топ реформа жүргүздүк. Анан кийин бирок түшүндүк да, что өзүбүз улуттук валюта болбойт экен да. Ошо 92-жылдын ушу март-апрель айынан башталды. Комиссия түзүлүп, ал комиссияга финансисттер кирди, тарыхчылар кирди, экономисттер кирди, сүрөтчүлөр кирди, ар кайсы. Бирок бул иш жабык жүргүзүлдү. Жабык. Себеби башка мамлекеттер билбеш керек болчу, элге дагы жетпеш керек болчу. Себеби анын эмеси көп. Ошентип комиссия иштеп атты, бирок киргизүүгө аз калганда мына рубльдүн ээси Россия менен кеңешип коюш мындай макулдашышты болду эле. Мен айтайын. Азыр айтайын. Россия менен мындай болду дагы. Россиядан биз рубль алып атпайбызбы? Ооба. Биз алып атабыз, башка мамлекеттер рубль алып атат, бирок ошо рубльдү Россиядан алып алып, биз Россиядан товар сатып алып атабыз. Россия айтты. Кайра рубль Россияга чыгып кетип калып атат. Чыгып кеткенден мурун Россияга эме болуп атат да, небеге болуп атат да. Алар бизге рубльдү бекер берет, жөнүнө берет. А биз ошол рубль менен алардан товар материал сатып алабыз. Ошондуктан Россия айтты, нельзя. Эми макул, силерге рубльдү беребиз, только ошол алган рубльуңар кредитке эсептелет. Деп чечим кабыл алды официалды өкмөт. Туура, негизи туура да. А болбосо Россияга кыйын болуп атты. Россия баягы миллиардтаган рубльдарды берет, бизге азыраак, чоң мамлекеттер көбүрөөк. Ошонун баарын алып атты, Россиядан материал товарды сатып алабыз. Бекер алганда болуп атабыз да. Ошо киргизерде ошол учурда президент элчиси менен мында жеке-жеке кеңешүү болгонбу? Мен ошо макулдашып. Эч кандай. Эч бир мамлекеттин жетекчиси менен сомду киргизгенге чейин эч менен кеңешкен жокпуз. Эч ким менен. Кеңешүүгө да болбойт болчу. Ошо 92-жылы декабрда Парижде эмеден болду. Конституционный встреча деп койчу. Ошо МВФ, Северный банк, Дүйнөлүк банк ошор мореки өзүчө эгемендүү мамлекет болгон мамлекеттер чогултуп алып кеңешип өткөрчү. Ошол жанагы дүйнөлүк органдар, финанс органдар кандай жардам беребиз деп. Эме ошо конституционный встреча деп койду. Ошо Парижде декабрда ошо конституционный встреча болду. Дүйнөлүк банктын жетекчиси, Северный банктын жетекчилери бизден 3-4 мамлекет. Сиз бардыңыз. Мен, Азербайжан жүрдү, Армяндар жүрдү окшойт, Өзбекстан болду. 4-5 мамлекет бардык. Анан ошолар суроо берди да. Силер көрүп атасыз, кыйналып атасыздар. Российский рубль менен түшүрүп атабыз. А өзгөрдүн валюталарды киргизбей, мага суроо беришти да. А мен айттым. Эми даярдыгыбыз бар жок деп айта албайм, бирок биз карап көрөбүз. Эгерде Россиянын экономика саясаты өзгөрүлбөсө, биз рубльды азыр кредитке алып атабыз. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы улуттук валютаны киргизиш үчүн каражат керек. Эгерде силер бизге жардам бере турган болсоңор, улуттук валютаны киргизгенге. Мисалы, баланча миллион доллар же доллар да. Кредит сурап атасыз. Сурап атабыз да. Эгерде мисалы ошондо бере турган болсоңор, макул десеңер. Анда биз ойлонуп туруп, суроогун айтабыз. Бирок улуттук валютаны киргизишибиз мүмкүн. Бирок качан киргизебиз, кандай киргизебиз айта албайм деп айттым. Жок, айта албайм деп айтасыз. Бирок сиз айтып атпайсызбы? Даярдык башталган, жүрүп аткан деп. Атайын айтпай койдуңузбу? Айтпай коем да, айтпай болбойт да. Себеби бар прессага кетип атат да. Себеби мына кийин билдик да. Эгемендүү мамлекеттер сырт тарагандан кийин чогулуп жүрбөдүкпү? Чогулуп кандай кылабыз, бирибиздин мамилебиз кандай болот, саясат кандай болот, экономика кандай болот, чарбалык иштер кандай болот деп чогулуп жүрдүк да Москвада, Алматыда, Минскиде. Анан ошону баары мамлекеттин жетекчилери, премьер-министр айтып атат. Жок, биз рубль менен биз өмүр бою рубльден чыкпайбыз деп какшап жүрүштү. Баары. Бирок бизге маалымат барат, жок, булар даярдалып атат. Биздер даярдалып атат, бирок акай экөөбүз айтып атабыз. Ой, рубль, только рубль. Эч жака жылбайбыз, только рубль менен болобуз. Биздер какшап атабыз. Бирок мамлекеттин баары акырын даярданып жүргөн. Бирок биздин жаныбызда кошуналарыбыз чоң Казакстан менен Өзбекстан, алардын президенттери Назарбаев менен Каримовдун биздин сомго киргизүү боюнча маалымат уккандан кийин болбосо кандай реакция кылды алар? Жогорку кеңеш, мен айтайын деп аткан, жогорку кеңеш 92-жылдын апрель айында жыйын өткөрдү.
өкмөттүн отчеттукту экономикалык реформаларды жүргүзүү боюнча өкмөттүн кылган иши деп 93 жылы апрелде доклад менен мен чыктым. Анан бүт жүрүп аткан реформаларды түшүндүрүп айтып отуруп мен токтодум. Биздин жасап аткан реформалар толук кандуу иштей албайт. Себеби биздин улуттук валюта жок болуп атат. Мына биз рубльге байланыштуу болуп, рубльдин ал акыбалы мындай болуп атат, түйүндөр атат, инфляция кандай болуп атканын көрүп атасыздар, бааларды өсүп атканын кандай болуп көрүп атасыздар. Ошто биздин улуттук валютаны киргизиш керек экен деп чыктым. Менден кийин эл дуулдап калды. Себеби аны ачык айтып керек болчубуз да. Эл дуулдап калды. Ошол кезде бир-эки чоң кызматтештеген мамлекеттик чоңдоштор сүйлөп чыгышты. Болбойт. Улуттук валютаны киргизсек катастрофа болот, экономика. Болбойт. Биз өмүр бою рубль менен борушубуз керек деп эки чоң кызматкер чыкты. Кимдир айта аласызбы? Айта албайм эми. Бирөөнү айтсам да так иши казып алып калды, Турдаков Усалиевич. Анын эмеге мен китебимде дагы прям эмесин стенография чыгаргам. Анын дагы бир киши, анын фамилиясын айтып калды, азыр жакшы жолдош болуп жүрөбүз. Каршы чыгышты. Дагы айтышты, биз ошо ар кайсы кеңештерге катышып көрдүк, тиги Москвада Минскте болгон. Биз сүйлөшүп көрдүк. Эч ким Казакстан, Өзбекстан, кошуна мамлекет эч кимси жок. Биз рубль менен болобуз деп атат. Биз дагы кеткенибиз болбойт. Анан кийин ошондо кечиресиң. Анан ошондо депутаттар суроо берди. Макул. Жолдош өкмөт. Силердин сунуштарды кабыл алалы. Сомду киргизели. Рубльдан кетели. Экономикасы катастрофа болсо ким жооп берет? Сиз жооп бере аласызбы ошого? Мен так айттым. Сизге суроо беришти. Мага так суроо берип атат. Мен жооп берем. Мен Герт баш менен жооп берем дедим. Анан менден кийин Улуттук банктын төрагасы чыгып сүйлөдү. Апрелде болуп аткан окуяда. Улуттук банктын төрагасы Данаев болчу, ошол ак киши чыгып сүйлөдү. Дагы негиздеп ошо улуттук валюта болсо болбойт экен деп. Анан кийин президент Акаев чыгып сүйлөдү, ал дагы ошол маселеде. Анан кийин дагы көп депутат сүйлөдү. Сүйлөгөн бири 20-25 депутаттын бир 2-3 эле колду болсо алганын баары каршы чыкты. Болбойт деп. Анан ошондуктан жогорку кеңеш мындай обтекаемый мындай бир жылма бир чечим кабыл алды. Реформаларды катуулаш керек, өкмөт тыйыныш керек, мынтиш керек. Бирок сом киргизүү боюнча апрелде кабыл алды. Ошо жогорку кеңеш деп калдыңыз. Ал кезде жогорку кеңештин төрагасы Медеткан Шеримкуловичтун айткан сөзү бар эмеспи? Сомду бүгүн киргизсек эрте, эртең киргизсек кеч депчи. Азыр ага жетебиз. Ага жетебиз. Анан кийин майдын 3-үндө, 3-майда жогорку кеңеш кайра чогулду биз өтүнүшү менен. 3-майда жогорку кеңеш кайра чогулуп туруп, бир гана маселени талкууладык. Улуттук валютаны киргизүү боюнча биздин сурообуз. Анан ошондо жогорку кеңеш чечим кабыл алды. Өкмөттүн улуттук валютаны киргизүү боюнча ушун кабыл алынсын. Улуттук валютаны киргизиш үчүн, акчалай реформаларды жүргүзүш үчүн жооптуу комитет түзөлүү. Комитет 3 кишиден турат. Төрагасы премьер-министр Чыңгышев, комитет мүчөлөрү 2 киши, улуттук банктын төрагасы Данаев, анан Илимдер академиянын президенти ал кезде ким болчу ошол? Койчуев Турар. Мына үчөөгө. Ал киши академист эле да. Эми үчүн академия науктун немеси мындай болду да. Президенти башка эмес. Бул жерде мындай да. Комитет болуп атат да. Биз комитетке ошол токтоо менен, жогорку кеңеш токтоо менен чоң бийлик берди. Чоң да жоопкерчилик мойнуна басылды, чоң жоопкерчилик коюлду. И бийлик да берди. Эми ошол жерде мисалы өкмөт менен улуттук банктын пикири айырмалашы мүмкүн. Кандай бир маселе боюнча. Улуттук банк өзүнчө өкмөткө башы берген органда, структурада. Өкмөт өзүнчө. Ошон үчүн экимде тарас болуп калса бир нейтральный иш керек деп. Анан ошол улуттук академиянын президенти ошол кезде Турар Койчуевич президент болчу Илимдер академия. Үчүн 3 эле киши 5 эмес, 7 эмес, андан көп эмес. Себеби бул жерде бир 15 кишиден түзүп алып чогулуп, ой мында маселе чечели тинтел дегенге убакыт жетпейт болчу. Себеби көп маселени конкретно 3 киши чогулуп атып, тинтел деп чечиш керек болчу. Мынакей ошол 3-майда жанагыдай токтом чыкты. Комитет түзүлдү. Комитетке укуктары кандай, жоопкерчилиги кандай жазылды. 7-8 пункттан түзүлгөн ошондо ошо комитетке комитет по ведению национальной валюты деген аты, ошондо комитет, комиссия эмес комитет.
ошо комитет сомду качан кириш керек экен, кайсы күнү канча мөөнөттө алмашуулар болот, рубль менен байланышканча болот, ошонун баарын комитет чечиш керек. Чечим кабыл алгандан кийин комитет иштей баштадык да. 3 майдан баштап иштеп баштадык. Бул жерде бир айта турган нерсе. 5 майда конституция кабыл алынбады, эскердик. Ооба. Ошол 5 майдагы конституцияга чейин өкмөттүн башчысы мен, андан мындан мурунку премьер-министр только биринчи министр болчубуз. Өкмөттүн башчысы президент болчу. И только 5 майдагы кабыл алган конституция боюнча Кыргызстанда эң биринчи өкмөттүн башчысы өзүнчө өкмөттүн башчысы толук кандуу өкмөттүн башчысы болгон мен болдум. Анан ошого жараша алар тиги конституция даярдап атканда тиги жогорку ошо билип туруп ошо мен төрагалык кылып атпайбы? Жанагы 5 майда конституция кабыл алынып атпайбы 93-жылычы? Мисалы үчүн азыркы конституцияда бар да Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы сом деп жазылып турат да, бир пункт мененчи сом аркылуу жүгүртүлөт депчи. 5 майда кабыл алынган конституцияда рубль деп жазылган мында. Эме жок. Улуттук валюта деген сөз жок. Ал сөз жокпу? Жок, ал конституция. Анда жанагы Медихан Шеримкуловичтун айткан сөзү кандай кабыл алдыңыз ушул убагында? Медихан Шеримкуловичтун сөзү эмес да. Ошол бизге жанагы жогорку кеңеш жарагандай бийлик бергенден кийин биз чогулуп отуруп качан киргизели? Эртеңби, бүрүсү күнүбү, да 15 күндөн кийинби деп туруп, баягы ошол Ленин айткан сөзү вчера было рано, завтра будет поздно, вот сегодня да 10-майда чечтик да. Бул Лениндин сөзү, Шеримкуловдук эмес. Лениндин сөзү. Ошол үчүн 10-майда чечтик да. Тиги 3-майда чечип атасыздар, э? Да бир жумадан кийин эле киргизилип баштайт деген сөздөн да. Анан кийин ошол ошо комитеттин эң биринчи чечими ошол болду. 10-майдан эртең мененки саат 4-төн баштап 14-майга чейин кечки саат 6-га чейин рубльдү сомго алмаштыруу болот деп. Ага чейин биз ошол 10-майга чейин эмне кылдык? Бүт областтардын, райондордун жетектерин чогулттук. Түшүндүрдүк. Момда деп бир күнү кечке түшүндүрдүк. Областтардын, райондордун жетектерин чогулттук. Жабык түшүндүрдүңүздөр? Жок, ачык эле. Мына 10-майда болот. Ачык эле, бирок ичкерде болсун, бирок даярдангыла. Момда болот тартип. Деп 3-майда эмес, жете ошо 7-8-майларда. Бир күн, 2 күн калганда. Анан кийин бүт министерство ведомстволордун, өкмөт составына киргендер бар да, кирбе ведомство, алардын жетектерин чогулттук. Анан кийин эң негизи биз мындай соода тармагындагы жетектерди чогулттук. Базарлардын жетекчилерин чогулттук. Себеби биз билгенбиз, укканбыз, эгер улуттук валюта киргизгенде, кайсы мамлекетте болбосун киргизгенде баалар өсөт, асмандап кетет деп. Ошон үчүн биз 2 ишти аткардык да. Биринчи, жанагы Россиядан, анан жанагы эл аралык финансылык органдардан акча алдык да, кредитке. Сомду киргизүү боюнча. Ошолордун эсебинен биз республикага арзан баада көп товар алып келип койдук. Тамак аш айрыкча. Бүт жанагы бизге келе турган башка мамлекетке, Россиядан тияктан келчилерге сатып келип, дүкөндөрдү толтуруп койдук. Магазиндерди толтуруп койдук, базарды толтуруп койдук. Бирок айттык, ошол 6-7-майдагы баалар кандай болсо, 10-майдан кийин дагы 10-майдан баштап ошол эле баа менен сатасыздар. Көтөрбөйсүздөр. Базарлардын жетектерин чогулттум мен өзүм, бул жердеги Бишкектеги. Тиги мэрлерге, област жетектерге айтсаңар, өзүңөр чогултуп түшүндүрөсүңөр. Ошо базарларда бааны көтөрсөңөр, бул сомду киргизгенде. Өлөсүңөр деген маанда коркутуп, чадак болот деп катуу сөз айтып. Мен кечиресиз, мен муну айтып аткан себеби. Деп анан кийин биз ошол улуттук валютаны киргизгенден кийин биздин базарда баалар болгону 30-40% өстү. Салыштырмалуу казактар, булар биз сомду киргизгенден кийин булар даярданып аткан биз билгенбиз. Бирок Казакстандын өкмөтүнүн башчысы Терещенко Сергей Александрович болчу. Көз мамиле жакшы болчу. Совет Союзда чогуу иштешип калдык да. Мамиле жакшы болчу, катташтырып. Ошол эмесин делегацияларын жиберип, биз кандай даярдык көрдүк, эмне кылдык, комитет иш кандай түзөт, бүт изучать этип чыкты, таарышып чыгышты. Биздин тажрыйбаны алышкан турбайбы алар? Биздин тажрыйбаны алып бүт эчтеке жаап жашырбай айтып берди. Анан кийин булар ноябрда 93 ноябрда теңгени киргизишти рубльдөрдү. Анан Терещенко ошо ноябрда маздан айтпайбы? Турсунович, вы что-то скрыли от нас.
Вот я лично приезжал, наш товарищ приезжал, изучал ваш опыт. В чем дело? У нас цены выросли на 7-8 раз выросли цены на базар. А как это? У вас вот, мы знаем, у вас там 30-40% выросло, у нас 7-8 раз цены выросли. Почему? Понятно, Сергей Александрович, надо было собрать руководителей базаров, рынков, торговых организаций, с ними поговорить. Фу, это как-то вы не подумали. Представляете, жүрек айлыш, мен ошо сиз кол койгон бир документти токтомду окуп калдым да. 2093 жылы 10 майда таңкы саат 4-төн баштап сом жүгүртүүгө киргизилсин деп бир пункт жүрөт да. Эмне үчүн таңкы саат 4 деген суроо жаралып атат да. Эмне үчүн 12 эмес, күндүзүгү 10 эмес? Анда да чоң секрет жок. Себеби биз түшүнүп атабыз да. Биздин комитеттин чечими чыкса эле биз 10 майда таң атпай чыгардык да мени прессага. Чечимизди ошо 10 майдан баланча сааттан 14 майга баланча чыгардык. Элдин баары рубльдерин көтөрүп алып банктарга барат. Банктар ошо чейин даяр болуш керек да. Ошо биз банктарды эскертип коебуз. Эртелеп баштап даяр болуш керек. Saat 8'de açılanlardı gitmeyi, dair boşver, seviye çurkaşı bükün. El dair bot pişip durattı. Bizden komitetin çeşimini okur ben el çurkaydı. Oşo yeterek var, oşo saat 4'te konuşuyordu. Saat kançada varsa el turup alıp, gevre 5'te turganlar, 6'da turganlar çurkap varsa dair bolgu dep biz banklarda eskerip koyduk, kommersial banklarda. Oşo saat 4'te dep konuşuyordu. Bunda hiç kanday sekret yok. Ebi 10 майда жүгүртүүгө сом киргизилип атат, бирок ага чейин сом даяр болуп туруш керек эле да, туурабы? Бирок даярдык дегенде сомдун накталай бир суммасы, же болбосо даанасы, анан сомдун жасалгаланышы деген дагы бир чоң маселе бар да. Ушул маселени айтсак, сомду жасалгалоо, мунун көрүнүшү, башкасы кантип чечилген бул? Бул сүрөттөр, дизайн дегенде. Бул өтө чоң маселе. Жанагы 92-жылы жазында түзүлгөн комиссия ошол менен иштеди да. Бул жерде Улуттук банктын салымы чоң. Нанаевдин, ошо Нанаевдин ошо Улуттук банк төрагасы Нанаев, Кемелбек Касымович болчу, орун басарлары Сулайманкулов, Абдыманов деген 2 киши болгон. Мына ошолордун салымы көп, чоң. Анан ошо жана комиссиянын составында ар кандай специалисттер болду да. Биринчи суроо болду. Сомдун эмес канча болот? Размери. Биз турадык, долларга тең болсо туура болот деп, долларга. Себеби рубльдер арган мамда эле. Доллардыкы эмес, жана конверттерге салганга эптүү. Доллардын эмеси. Деп ошо примерно доллардын эмесин размерин алдык. Сүрөттөр боюнча. Бул жөнүндө көп талаш тартыш болду. Анан кийин биз билгенбиз, ошо дүйнөдө ошо улуттук валютага кандай сүрөттөр тартылат деп. Бизге эми римский вариант деген бар. Римский вариантта валютанын биринчи бетине мамлекеттик ишмерлер, жанагы чоң кызмат иштеген адамдардын сүрөттөрү тартат. Военнослужащий жанагы эмелер. Долларда ошондой эмеспи? Доллар ошондой бар. А греческий вариант деген бар. Греческий вариантта улуттук валютанын биринчи бетине маданият, адабиятка чоң салым кошкон адамдарды сүрөттөп. Биз ошон үчүн мисалы жанагы римский вариантты алып бийликтегилерди, чоңдорду, багы падышаларды, же болбосо президенттерди сүрөтүп койсок туура эмес болот деп талаш тартып койт деп бизде маданиятыбызга, адабиятка, тегеле социалдык маселелерге чоң салым кошкон адамдар бар. Ошо токтойлу деп анан ошодон баштадык да. Сунуштар түшө баштады. Анан карасак көпчү эле бир региондон болуп калат. Бир уруудан болуп калат. Анан коюп тараптар айтты кой. Ар кандай сөз болобу, ошон үчүн ар кайсы уруудан болсун, ар кайсы региондон болсун, тараш тартып отуруп, анан кийин жанагылар токтоду. Бирок эң биринчи биз чечтик. Мисалы Банасты эч ким талаша албайт, туура дейт да, анан биринчи баягы сомдун сүрөтү, Манастын сүрөтү биринчи бетине, экинчи артына жанагы Таластагы Манас күмбөз деген нерсени ошондой болду да. Ошол улуттук валютаны киргизгенде биз эркин кое беребизби? Свобода плавания. Же мамлекет регулирует этеби курсун. Башка дүйнөлүк валюталарга сомдун болгон курсу кандай болот? Деп биз ойлоп талаш тартышып отуруп чечим келдик, эркин койсун. Сомдун курсун базар рынок аныктасын. Деп
Мына ошондо абдан туура чечим алып алганбыз, бирок бүгүн түшүнүктүү болуп атат. Мен мисал келтирип берейин. Мына Россия менен Казакстан өздөрүнүн валютасын киргизүүдөн баштап Казакстанда 93-жылы киргизди. Регулирует этип жүрүшкөн. 1215 жылга чейин Россияда Казакстан эркин кой берген жок. Себеби ошонун себебинен Россияда көп чатак болду, кыйынчылыктар болду, Казакстандагы. Только 2015 жылы Россиядагы Казакстан эркин кой беришти. Мына чатагы. Мына мен эмеден окудум. Казакстандын улуттук банктын маалыматы боюнча ошо 1993 жылы чыккандан баштап теңге 2020 жылга чейин 750%, 7500% көтөрүптүр. Курсы 75 эсе дегенге. Эми эгерде мисалы 2023 алсак жетер 80 жолу өскөн. Доллардын баасы теңге караганда. А биз канча болду? Мына биз 1 доллар 4 сом дедикпи? Ооба, башында. А биз азыр 1 доллар 87 сом. 20 эсе, 22 эсе кымбаттады доллар сомго карата. Казакстандыкы 70-80 эсе. Дагы бир катасы көрбөйсүзбү? Тарыхына кайрылалы, бул сомду басып келүү, басып чыгаруу маселеси каяктан басылды биринчи сомчу? Каяктан басылды? Кайсы өлкөдөн басылды? Бул дагы чоң маселе болду. Себеби ошол даярдап атканда көп тараш тартыш болду да. Мамлекеттер башка мамлекеттерден багы маалымат чогултукта. Кайсы мамлекеттерде ошо валюта чыгарган структуралар бар, фирмалар бар деп. Ошо салыштырып отуруп, эң тажрыйбалуу көп жылдан бери валюта чыгарып жүргөн эң тажрыйбалуу фирма деп ошо Англияда, Лондондогу фирманы кабыл алдык. Себеби алар сапаты жагынан, баасы жагынан дагы эң туура келди да. Ошон үчүн биз биринчи валютабызды ошо Англиядан чыгарып баштадык. Бүгүнкүгө чейин ошол жактан чыгып келатпайбы? Турсунбек Чыңгыш, сиз Англияда фирманы сапаттуу деп атпайсыз, бирок биринчи варианттагы сом мындай пайдалануудан мындай бат эле чыгып калды да, эскирип, айрылып дегендейчи. Себеби башында ошондой болду. Биз кичине баягы чечим кабыл алгандан кийин тезирээк заказ берип калдык да. Тиги фирма мындай даярданып эметкенге чейин убакыт болбой калды. Булар тезирээк чыгарып берели дедик да. Себеби биз түшүнүп турганбыз ал убактылуу нерсе экен. Ошон үчүн кичине шашып чыгаргандан кийин ошо биринчи чыккан валюталар баягы начараак чыгып, кагазы начараак болуп, бат эле ошо алынып кеткен ошондой болду. Аны бара бара мына бүгүнкү күнү кандай экенин көрүп турасыз. Сиз сомдун киргизилишинин негизги себебин өлкөдөгү экономикадагы бул инфляция таасир берди, зарылчылык туудурду деп атпайсызбы? Биз сомду киргизгенден кийин экономикабызды турукташтырууга мындай өбөлгө боло алдыбы да? Албетте. Өзүбүз улуттук валютаны киргизгенден кийин өкмөт, улуттук банк ошондо түшүндүк өзүбүз кандай экономикалык реформа өткөрүш керек экенбиз. Акчалай кредиттик саясат кандай болуш керек экен, пенсионный система кандай болуш керек экен, налоговый система кандай болуш керек экен, таможня система кандай болуш керек экен, банковский система кандай болуш керек экен, ошону түшүнө баштадык. Өзүбүздүн акча болгондон кийин өзүбүз жана инфляцияны бааларды өзүбүз колго алып калдык да. Бул жерде бир нерсени түшүнүш керек да. Улуттук валюта киргизүү бул жөн эле багы бир банкнот экинчи банкнотко алмаштыруу эмес. Бул экономик реформалардын гана бир эле жагы. Кээде ойлойт, вот биз реформа кылдык, улуттук валюта чыгарып койдук. Андай эмес да. Биз өкмөт экономик реформалардын ар кайсы тармактан жүргүзүп, бул бир гана структурасы, улуттук валюта. Бир гана эмес. Бирок эң маанилүү нерсе. Ошол улуттук валюта сом мурдагы КМШ мамлекеттеринин, азыркы КМШ мамлекеттеринин арасында өтө туруктуу, стабилдүү кармалган улуттук валюта деп эсептелип биз айтылып жүрөт да. Чындап эле ошондой сапаты барбы? Эгерде болсо, анда анын негизги сыры эмнеде? Же жөн эле бул куруу айтылган сөзбү? Бул жерде мен айтып атпаймынбы? Улуттук валютанын салмагы эң биринчи экономика менен байланыштуу болот. Эң биринчи. Анан кийин өкмөт менен улуттук банктын жүргүзгөн саясаттан болот. Бири-бирине байланыштуу. Эгерде экономиканы вообще таптакыр талкалап, экономика өспөсө, улуттук банк отура берет да. Ошол экономикабызда болуп аткан кемчиликтерге
өкмөттүн улуттук банктын саясаты гана ошого байланыштуу болот. Мына улуттук банк туура көрүп атасыздар, жылда бир канча миллиондогон долларды интервенция деп чыгарып, эмелерге ушул сомдун курсун кармаш үчүн. То есть бул жерде улуттук банктын салымы да көп, и өкмөттүн да салымы көп. Мисалы, мына бүгүнкү күндү алсак, азыркы бийликтин аракети менен, президенттин, өкмөттүн башчысынын аракети менен биздин бюджет кандай 2 жылда бир жакшыртылып атат. Ошого жараша канча социалдык маселе чечилип атат. Ошого жараша биздин сомубуз да кармалып турат. Секирбей өйдөлдөй. Байланыштуу экономикага байланыштуу айтып атпайбы? Эң биринчи ошол. Ошол сомдун стабилдүүлүгүн кармаш үчүн, мындай коомчулукта кеп бар, сомду кармаш үчүн ошол сырттан келген акчаларды, кредиттерди ошол жакты көздөй жумшалып кетет деп айтылып калат да коомчулуктачы. Ушундай болгонбу өзү? Эмнеге жумшалып кетет дейт? Мисалы үчүн сырттан кредит алып, сомдун туруктуулугун кармаш үчүн каражат жумшалат. Кайсы бир деңгээлдеги миллиондогон долларлар депчи. Ушундай тенденция барбы өзү? Болуп келет абы? Эгерде болсо андай өзүм актаган көрүнүшпү? Мындай да. Четтен келген каражат инвестицияларга киребиз. Эки тарапка кетет. Биринчи, жанагы экономиканын өсүшүнө ар кайсы проекттерди колдоп. Туурабы? Биринчи. Анан экинчи жагы бар, атайын кредиттер алынат бюджетти колдогонго. Алда бар. Баштан любой кайсы мамлекет албасын ошондо бар. Мисалы азыр биз инвестиция айтып атпайбызбы? ГЭСтерди салабыз, түкүнчө завод, фабрикаларды көтөрүш керек деп аларга каражат сурап атабыз инвестиция. Анан мына мындан 2 жыл 3 жыл мурун эме алып жүрдүк өкмөт. Акча атайын ошо эл аралык финанс органдардан бюджетти колдоого деп поддержка бюджетти деп. Ошол айтам, ошол. Ошол жөнүндө. Болот. Бул нормалдуу, жөнөкөй эле көрүнүш да. Ооба. Нормалдуу көрүнүш. Ал бүт мамлекеттерде бар. Бирок мына айтып атпаймынбы? Эгерде биздин азыр бийлик кылып аткан аракеттер менен бюджетибиз жанагы чыгарып аткан каражаттардан чыгашадан киреше туура келсе, чет мамлекеттен кредит алып бюджетти толуктоого кереги жок. Бир кичинекей эле нерсе бул көрүнүбү же болбосо мунда бир мааниси барбы? Ал мисалы үчүн биз сомдун да көпюраларда улуттук банктын төрагаларынын колдору, подпистери коюлат да. Бул да өзүнчө бир талап же болбосо биз Кыргызстандын валютасынын өзгөчөлүгү. Кээ бир өлкөлөрдүн валюталарында андай колдор жокко? Жок. Эми бизде азыр ким колдоп атат билбейм, бирок эми улуттук валютаны чыгарып аткан банк да. Эмиссия кылган банк. Канча валюта чыгарыш керек быйыл? Кайсы айда канча чыгарыш керек? Канча көлөм чыгарыш керек? 5000 сомдо канча чыгарыш керек? 2000 мунун баары улуттук банктын колунда. Өкмөт буга кийлигишпейт. Өкмөт бир гана чтобы инфляция өсүп кетпес үчүн кичине байкап турат, чтобы улуттук банк акчаны, нактылуу акчаны көп чыгарып жибербесин деп. Көп чыгарып байкап калса айтат, улуттук банк байкагыла. Сіздер жөнөкөй нактылуу акчаны көп чыгартасыз. Экинчи жагы бар. Нактылуу акча да аз болгон туура эмес. Нактылуу акча аз болсо, элдин колунда акча жок, товар сатылбай калат. Ошол жерде мамда тараза бар да, салмакталып туруш керек. Нактылуу акчанын көлөмү экономикага туура келиш керек. Көп болуп кетпей, тескерисинче аз болбос керек. Мына ошондуктан билбейм ким кол коюп атат, мен ага эч качан киришпейм. Улам кийинки чыккан купюраларга жаңы келген дайындалганбы, иштеп аткан улуттук банк төрагаларынын колдору жүрөт да. Мындай болсо керек. Мисалы, ошол эле жаңы купюра чыгарып турган болдук да, мисалы. Мисалы азыр 5000 сомдуктар, мисалы 10 000 сомдук валюта чыгарып турган болсок, тиги ошол валюта чыгарган эмеге заказ берет да. Ошол чыгара турган эменин эмесине образец ошол улуттук банктын колу болсо керек. Төрганын колу керек болсо керек тигилерге. Анан ошол негизинде тигилер чыгарса ошондой болсо керек ойлоп, болбосо мындай необходимость жок. Мына өзүңүз да айттыңыз, Кыргызстандын сом улуттук валютасына киргизилген 30 жыл болду. 30 жыл бою биздин акчабыз сырттан басылып келе жатат да. Азыркы президент Садыр Жапаров көп сөздөрүндө бир нече жолу айтты. Мындан кийин өзүбүздүн сомубузду Кыргызстандан басабыз депчи. Бул колдон келе турган, биздин ишти жасай ала турган көрүнүшпү?
Биз же даяр эмеспизби? Биз сомду киргизгенде эң биринчи жана темир чыгарбадыкпы? Тыйын. Темир тыйын. Эмеден чыгара баштадык? Ленин заводунан. Бирок сапат да жакшы болот, бирок чыгарып көрдүк темирди. Эми кагаз түрүндө жолуша темирден мындай сапат чыгарыш үчүн албетте тажрыйбалуу фирмалар керек. Биз өзүбүз чыгарсак болот. Муну салмаштырыш керек да. Ошол башка мамлекеттерге кетирип аткан каражатыбыз улуттук валютадан чыгаргандан канча кетип атат жылына мисалы. Эгерде өзүбүз атайын жанагы станокторду оборудование техниканы алып келип, өзү бир заводдо чыгара турган болсо канча каражат кетет экен. Ошону салыштырмалап көрүш керек да. Негизи улуттук валютаны өзүбүз чыгарган эле туура, негизги саясат. Бирок ошону чыгара алабызбы? Чыгарганга тийиштүү бүгүнкү күнгө талабы туура келген техника оборудование сатып келе алабызбы? Ошону иштеткенге профессионалдарыбыз болобу? Ошолдо. А болосо өзү чыгара алган эмне жаман болсун. Мурдагы Советтер Союзуна кирген республикалык мамлекеттер өздөрү чыгарган тажрыйба барбы? Сиз билесизби? Мисалы мен билем, Прибалтика бүт Европада чыгарат, Англияда чыгарат Прибалтикалар. Белоруссия, Россияда чыгарат. Жанагы белорусский рубльди. Казактан кайда чыгарат, өзү кайда чыгарат билбейм. Сиз эсиңиздеби жана каражат деп калбадыңызбы? Биринчи улуттук валютабыздын биринчи партиясын чыгарганда кайсы бир сумманы Кыргызстан төлөгөн да? Бир накталай акча менен которуп Англиянын фирмасына бергенсиздер да? Бергенбиз. Ал сумма эсимде жок. Бир ана эсен дагы айтылбай калды. Ошол биз сомду алмаштыра баштагандан баштап 14 миллиард рубль алмаштырылды. Бизде 14 миллиард элди бар экен. Жана бир моментте суроо берип калдык эле. Ошол жана биз өлчөгөн 10 майдан 14 майга чейин алмаша албай үлгүргөн адамдар. Мен ошону айтайын деп атканым. Биз ошол 4 күн ичинде 14 миллиард рубль сомго алмаштырылды. Жанагы бир сомго 200 рубль деген баа менен. Анан кийин бизге биздин комитетке эч кандай арыз түшкөн жок. Үлгүрбөй калдык. Себеби 4 күн биздин кичинекей мамлекет үчүн жетиштүү болду. Бирок 15 майдагы мага ким звонить этип калды? Өзбекстандын президенти Каримов. Турсунбай, мен Турсунбай дечи. Турсунбай, улуттук валютанын киргизүү кандай өттү? Мен имуществосын эспен чыгып кетти. Ислам Абдыганиевич мындай болду, барды айтып бердим 2-3 мүнөт. Мен сага чалганым Турсунбай, мага силердин түшкү областтардан ошо өзбек айылдардан арыз келип жатат, биз үлгүрбөй калдык. Рубльди сомго албаштырганга деп мага арыз түшөт. Мен айттым, Ислам Абдыганиевич, бизде андай маалымат жок. Силерге кандайча силер кайрылып атат, мен түшүнбөйм. Бизде андай маалымат жок, бизге эч ким кайрылган жок. Себеби 4 күн алмаштырдык, толук албашылып бүттү. Десем, эми карап көрөсүңөр 1-2 күнгө узартканга деди. Мен айттым, кеңешип көрөйүн дедим. Анан Нанаев менен койчуп чакырып ушундай деп атат, сүйлөштүм тиги Каримов. Каримов көз тааныш элек муну тиги Москвада аргасы. Анан Акаевка кирип түшүндүрдүк үчөөбүз. Коллегаңыз түшүндүрүп атат. Эмне кылат десе, эми 1-2 күнгө уруксат берип коелу деди. Анан чечим алып алдык. Түштүк областтарга 2 күнгө узарткан. Бирок биз түшүнүп атабыз да. Жерде кеп бар. Себеби Кыргызстандын валютанын көлөмү рубльди мисалы. Өзбекстандын валютанын көлөмүнөн 7 эсе аз. Биздин Кыргызстан экономикасы финансы боюнча Өзбекстан бир эле област, 7 област. Каримов өзү экономист, финансист, анын баарын жакшы түшүнөт. Ошо багы 2 күнгө уруксат бергенден кийин мен эмелерди пограничный службанын жетекчисин чакырып, областтын жетекчилерине кайрылып, таможня баардык службаларга милиция барды чегараны жапкыла. Категорически фора бир киши ары өтпөсүн, бир киши кирбесин. Чегараны тосуп таштадык. 2 күндө албаштар болду аз эле. Ана мен биздин эл Карибка кайрылган эмеспи, это баягы Восток дело тонкое дегендей ошондой маселеде. Андан кийин мен дагы айтпай калбадымбы, биз ошол тиги 10 майда алмаштыруу рубльди сом алмаштыруу башталат дегенде
бардық Қостанай республикаға, Россияға баш болып телеграмма жібердік. Киргизердин алдында. 9 майда. 10 майда барғанда болды. 10 майда ертең мен аларға барды. Şu 10 майда сағат барачадан баштап біздің республикада рубль сом алмастырады деп телеграмма жібердік өкіметтерге. Бұл пайдасы дейді, кейін чатақ болған жоқ. Ескертіп қойдық та 10 майда 14 чайға үшін алмашылық деп жіберіп қойдық. Ошондықтан Қазақстан, бұл Тажикстан, башқа Россия тура қабыл алды, бір ғана Өзбекстан қатты мамыр қылды. Бұлар шекараны жауып таштады ошондо. 10 майда шекараны жауып таштады. Biz 15'inde жаптық, балар бұрын жауап таштады, ары бері ешнәрсе өткөрбөй. Ал емес дағы жаңағы электролампа завод лампа шығарады. Өзбекстанға өткөрбөй. Ошо электролампа заводқа біз бір топ нәрсе вольфрамды Өзбекстан алып аны бербей. Ал емес. Biz ошол кезде эл аралык телефон звонок Ташкент тартипке кетчү. Мисалы мен Бишкектен туруп Стамбулга, Парижге звонотсам через Ташкент. Ошону жаап ташташты. Мен айтатам, Каримов өзү финансист, экономист, тажрыйбалуу киши болгондон кийин ал түшүнүш керек да, бизден жанагы эл албаштаган рубльдар аларга барбайт. Барса да чоң көлөмдө бара албайт. Тескерисинче, мисалы биз Казакстан, Өзбекстандан кечигип киргизип калсак, сомубузду. Алардын рубль бизге келсе болот эле. Талкалык кыйналат дейт да финансыбыз. Ошол үчүн биз багы убагында киргизип, убагында аракет кылганыбыз туура болду. Анан ошол тиги Өзбекстандын эмеси реакциясы ошондой болду. Бирок кийин өзгөртүлдү, өзгөрүп кетти. Ошентип сом бир канча миллиард рубльге алмаштырылды. Баягы чогулган рубль эмне болду эми? Ошол чогулган 14 миллиард рубль биз улуттук банкада тапшыра бергенбиз. Биз Россияга карыз болуп калбадыкпы? Баягы кредиттер ошол кайрып берди. Кайрыгы кетти. Кайрып берди. За счет погашения кредита. Турсунбек Чыңгыш, мондай коомчулуктан аябай көп угам. Советтер Союзу мезгилинде көп биздин жарандар сактык касса книжкаларды, китепчелерди акчасын сакташчу да. Ал баары эле айтат, мен маланча миллион рубльм бар болчу, сомго которгондо тыйын болуп калды, эч нерсеге жарабай күйүп кетти дейт да. Ал чын. Буну кандай деп түшүндүрсөк, бул чындап эле ушул жерде бир акыйкатсыздык болуп калганбы же реалдуулук ошондой беле? Акыйкатсыздык мындан болду. Рубльдин түшүшү да. Рубльдин жанагы ошол кезде сөз бар, деревянный рубль болуп калды деп. Бул жерде биздин күнөөбүз жок. Рубль өзү жоготуп койду. Жанагы ысыр тарап рубльді жанагы 14-15 мемлекет пайдаланып, эмиссия, инфляция балакетти бара баштаганда рубльдин баасы түшүп калды да. Менде цифрлар эсимде жок, ошондогу рубль менен доллардын мамилеси кандай болду? Таптакыр түшүп калды. Ошондуктан албетте элдин жанагы сактык банкта сакталган акчалары сомалаштырганда тыйын болуп, майда тыйын болуп калды чын. Бирок бул жерде биздин күнөөбүз жок. Бирок жана биз 1 сом 200 рубльде пайдаланып алмаштырбадыкпы? Албетте ошол эл айтып атат, эми 1 сомду мисалы 1 эле рубль кылып алмастырса толомок деп анда болбой калат эле. Биз аны көп эсептеп көрдүк да. 200 сом кылабызбы, 200 рубль алмашабы, 500 рубль алмашабы, көп салыштырмалуу экономика, финансы эсептеп көрөт, ошо токтодук да. Бул жерде накта биздин күнөөбүз жок. Мен соңку суроом болсун, мына бүгүнкү Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан акча кредиттик саясат сизди канааттандырабы? Жана жогоруда кеп болду, мына улам кайталанып аткан интервенция деген бир аракеттер, өзүн актаган бир кадамдар, аракеттер деп ойлойсузбу? Сомдун деги эле кийинки келечегин туруктуу кармаш үчүн кандай саясат жүргүзүш керек деп ойлойсуз? Бул өтө татаал суроо, себеби дүйнөдө экономикада финансы системасында эмне болуп атканын көрүп атасыздар. Мына бүгүн кандай бир баа берип, улуттук банк, өкмөт тура кредиттик финансылык каражат акчалык саясат жүргүзүп атабы, туура эмес жүргүзүп атабы айтыш кыйын. Себеби баардык нерсе дүйнөлүк эмеге байланыштуу болуп атат. Мисалы азыр Кыргызстанга дагы инфляция келип атат. Баары тиги мамлекеттер, мисалы Россиядан жанагы товарлар баары кымбаттады, башка мамлекеттер баалар кымбаттады. Биз алып келип атабыз. Жерде биз 30-40% товарларды чет мамлекеттен алып келебиз. Дары-дармек, бүт жанагы ай чарбасына жанагы удобрение дегенибиз баары көп нерсе, даже буудайдын үрөндөрү көп нерсе келип атат. Баары баасы өсүп кетти. Ошо жараша өкмөт улуттук банк эмне кылыш керек?
токтото албайт. Импорт болуп атат, импорт инфляция. Баалардын өсүшү импорт болуп атат. Эмне кылыш керек? Албетте өкмөт менен тыгылык баардык аракет кылып атат, бирок таптакыр калбага мүмкүнчүлүк болбой атат. Бул азыркы Россия менен Украина ортосунда болуп аткан нерсе, жанагы Американын долларын ары бери чайып алып атканы, азыр кайсы валюта болот, Россиянын рубльбы же Кытайдын юаньбы же Япониянын иенасыбы же Европанын евросу болобу, бул жаман татаал убакыт болду. Бул азыр мындай бир сөз менен, бир сүйлөм менен морек туура, морек туура тайсы кыйын. Турсунбек Чыңгыш, биздин чакыруубузду кабыл алып, убакыттап келип, Кыргыздын эгемендүүлүк тарыхындагы сомдун киргизилиши, анын кийинки тагдырлары жөнүндө аңгемеңиз үчүн сизге чоң рахматымды айтам. Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы премьер-министри Турсунбек Чыңгышев агабыз болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.